Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. 7 каналдын эфирин актуалдуу көрсөтүүсү улантат. Аны мен Мээрим Ташыбекова алып барам. Учурда алдыда келе жаткан президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоо, ошондой эле конституциянын жаңы долбоору боюнча коомчулукта көп талкуу болуп жатат. Бул боюнча айрым саясий топтор бир катар дооматтарды айтышып, айрым учурда ачык эле каралоолорду жүргүзө башташты. Социалдык тармактарда жана массалык маалымат каражаттарында айрым дооматтар учурда президенттикке талапкерлигин коюп жаткан Садыр Жапаровдун дарегине да айтылып жатат. Андыктан биз ошол суроолорго жоопту өз-өзүнөн угуу максатында студиябызга мейманга Садыр Жапаровду чакырганбыз. Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Саламатсыздар. Мен алгачкы эле суроом, ошо учурда айрым саясий күчтөр, айрыкча Өмүрбек Черкечевич Текебаев, Каныбек Иманалиев, Роза Отунбаева, Садык Шер сыяктуу саясатчылар ошо конституцияны сиздин долбоор катары коомчулукка көрсөтүп атышат. Ошондой эле алар ханский бийликти түзгөн атат, бийликти бир колго топтоого аракет кылып жатат деп кыйкырып чыгышты. Айрым ошол коомдун бир бөлүгү аларга да ынанып кечээ күнү да митингке да чыгышты. Сиз ошол убакыттан бери бүгүнкү күнгө чейин аларга эч кандай жооп берген жоксуз, унчукпай эле жатасыз да. Чын эле бийликти бир колго топтоп тез арада ошо конституцияны өзгөртүп алууну максат кылып жатасызбы? Рахмат сурооңузга. Мен бир жумадан бери баарын көрүп атам. Мен дагы интернет булактарынан көрүп атам, телевидениеден көрүп атам. Бир жумадан бери мен сабырдуулук кылып отурам. Анткени баягы акылдарына келер, баягы айтып аткан калптардын баарын оңдоор деген бир ушундай сабырдуулук менен күтүп аттым. Бирок мындай карап отурсам күндөн күнгө күчөп баратышат. Ошондуктан чыгып аларга жооп беришке туура келди. Элге бардыгын бүгүн ачык айта турган мезгил келип жетти да. Ошондуктан мен бүгүн сиздердин студияңыздарга келип баарын түшүндүрүп берейин деп атам. Текебаев, Садык Шер, Иманалиев, анан Отунбаевалар айтып аткан конституциянын долбоору бүгүнкү конституциялык кеңешмеде талкууланып аткан мына ушул долбоор бүгүнкү долбоор. Бул 2010 жылдан бери талкууланып келаткан долбоор. Бул 2010 жылы Текебаевдин конституциясына альтернатива катары киргизилген долбоор болчу. Бул долбоорду мен жазган жокмун. Мен болгону бир 2 гана сунуш киргиздим ушул жерге, ушул долбоорго. Бул долбоорду 2010 жылдан бери 90 алакеттен өткөрүп, шлифовать этип, баягы талкуулап, ушинтип келаткан долбоор болчу. Баягы курултайчылар чогулуп, жыл сайын эле чогулушчу эле го, негизи билесиздер, архивтерди көтөрсөңүздөр чыгат. Мунун башында Бекбосун Бөрүбашев, Кадыр Кошалиев, Азимбек Бекназаров, Баяз Турал баштаган жана андан башка бир 20дан ашык адам турат, авторлору. Жалгыз эле киши эмес. Булар бул жерде академиктер бар, доктор юридических науктар бар, кандидаттар бар арасында. Анан дагы андан башка уюмдар дагы бар. Бул бир. Экинчи, мен сунуш киргизген сунушум бир эле сунуш болду мына. Эки эле сунуш, кечиресиздер. Мына парламент, президент, өкмөт, курултай деп турат. Ушул 3 баштуу башкаруу бийлигин жок кылып туруп, өкмөттү да жок кылып, президенттикти эле бир эле башкаруу башчы болсун деп атабыз. Парламент калсын деп атабыз мына. Жаңы кирип аткан долбоордо. Бүгүн кандай? Бүгүн парламенттик башкаруу деп атабыз биз, Бүт утуп келген партиялар үчөө биригип алып туруп, мамлекетти 3кө бөлүп алып атат дагы. Бардык кызматтарга итибай чотубайын деле алып барып коюп атат. Мына азыр бүгүн ошо аксап турганыбыз ушундан болуп атат. Биз ушундай кылбай, мындан ары бир элдик конституция болсун, мамлекеттин элдин кызыкчылыгына иштесин деген конституцияны түзүп атабыз. 2010 жылы Текебаев жеке кызыкчылыгы үчүн жазып алган конституциянын кесепетинен бүгүн келип сазга баттык мына. Мен анын баарын толук айтып берем эмне үчүн. Менин сунушум мына өкмөттүн президент экөөнү бириктирип бир эле аппарат болсун деп атабыз. Анан курултай кирсин деп атабыз. Бүгүн эгерде мен ошондой ханский конституция менен жашай турган болсом, мына могу конституция, бүгүнкү конституция мына. Именно ушу ханский конституция ушул. Бүт бийлик президенттин колунда. Спикерди дагы, премьерди дагы президент коет. Утуп келген партиялар президенттин көзүн карап отурат. Ким спикер болот, ким премьер болот деп карап отурат. Анан президент айтып, баланчаны спикер кыл, түкүнчөнү премьерге көрсөткүлө, үчөөн коалиция түзгүлө, тигил экөөнү оппозицияга таштагыла деген конституция мына могул 10 жылдан бери конституция. Мына көрдүңүздөрбү? Соттордун баарын президент шайлайт. Райондон, областтыкын, жогорку сотту, конституциялык палатаны бүт баары президент шайлайт бүгүн. Мына ушул конституция. Эгерде мен жеке кызыкчылыгым көздөсөм, жок эле дегенде бир 3 жыл, 5 жыл ушуну менен башкарып отура бербейт белем. Мага жеке кызыкчылыктын кереги жок. Маган тез арада саясий реформаларды жасап, түзүп, анан
баардык саясатты унутуп туруп ак барактан экономика менен заниматься этип кетели деген ниет бар болчу. Ошон үчүн ушул баягы 2010 жылдан бери келаткан долбоорду, могу долбоорду парламентке киргизгенбиз. Ошол жанакындай мен айткан сунуштарын эске алып, парламентке киргизип, депутаттардан ошо парламент карасын дегенбиз. Анткени мыйзам жазуу укугу 3 гана нерсеге берилген, 3 гана кишиге. Бул өкмөткө, депутаттарга, анан 10 000 шайлоочуга берилген. Мисалы, могул ушул мыйзамдын долбоорун жазган адамдарга, могу 20 адамга, анан уюмдарга укук берилген эмес андай. Ошон үчүн жогорку кеңешке берип, жанагы депутаттардын анда дагы мыйзам менен көрсөтүлүп калган 80ден кем эмес депутаттын демилгеси менен кирет деп калган. Бул демилге, бул мыйзамдын автору эмес, демилгелеп атат. Мына ушул конституцияны деп. Өзүлөрү да түшүнбөй калды кол койгон депутаттар. Бай Текебаев кыйкырып чыкса эле коркуп кетти дагы, бул туура эмес кирип аткан окшойт деп, анан колдорун чакыртып алган бир 4-5 депутат болду. Аны да көрдүм. Алар түшүнбөй коркуп баягы колдорун чакыртып алды. Бирок кеп анда эмес. Ошондон кийин баягы чимкириктер карайбы, анан парламенттин суроо өтүп кеткен деп дагы жазып чыгышпадыбы? Мына ошол жанагы өкмөттүк эмес уюмдар жазып чыгып атат. Жанагы түшүнбөй кыйкырып чыккандар жазып атат. Ошондон кийин биз бир кеңештик дагы айттык. Анда конституциялык кеңешме түзөлү да ошак карасын дедик. Мына бүгүн 90дон ашык адам, бардыгы ушул ар тармактан академиктер бар, доктор юридических наук бар, кандидаттар бар, ушулардан турган ар тармактын өкүлдөрүнөн турган 90 киши бүгүн талкуулап атат. Ошолорго мен айтар элем, буну эч ким түртүп, зордоп, эртең бүрсү күнү эле кабыл ал деп аткан эч ким жок. Элдин талкуусуна койгула деп атабыз. Элден сунуш түшсө, алардын баарын кабыл алгыла, эгерде мамлекеттин, элдин кызыкчылыгына каршы келбесе деп атабыз. Ошол эле Текебаев, Отунбаевлар көчөдө сайрабай ош жерге барып туруп сунушун бериш керек. Мына муну алып коелу, муну кошуп коелу элдерди. Аны эч ким эшке чыгарып коюп аткан жок. Мына Академия наукта бүгүн талкуу жүрүп атат. Ошо жерге барып, ошо жерге сунушун бериш керек. Сиз дагы берсеңиз болуп барат, барып туруп берсеңиз болот сунуштарыңыздарды бергиле деп атабыз. Эми мен ошол конституциялык кеңешменин мүчөлөрүнө кайрылып кетким келет да. Эч ким кубалап аткан жок артынан. Шашпай караңыздар. 1 ай карайсыздарбы, 2 ай карайсыздарбы? Шашпай караңыздар. Карай беришсин. Мен башка сунуш айтайын деп атам парламентке. Бул парламенттин укугу да. Парламентте бүгүн мыйзам долбоору турат. Жаңылышпасам ушу былтырлары экен Курманкул Зулушев деген депутатыбыз немеге киргизген парламентке. Баягы референдумга чыгаралы деп. Парламенттик башкарууну каалайсыңбы же президенттик башкарууну каалайсыңбы деп элден сурап алалы деген. Мен ошол мыйзамды бүгүн депутаттар алып чыгып, ушу президенттик шайлоодо ошону койсо деп суранып кетет элем да референдумга. Элден сурап алалы биз. Көчөгө чыгып кыйкырып, жок бизге парламенттик башкаруу керек деп бир тарап айтса, бир тарабы президенттик деп, жалпы элдин пикирин угалы анда. Андан кийин келип турган аны ушул конституцияны кабыл алалы, бүгүн талкуу кылып аткан кабыл алалы, конституцияны кабыл алалы деген бир сунуш айтат элем да. Бирок ошол жерге сөзсүз киргизиш керек. Президенттикпи же парламенттикпи дегенден сырткары экинчи графа менен смешанныйды, аралашма. Бир мандаттуу анан мисалы 35, биз айтып атабыз да, 35 мындай деп атабыз да парламентте. 90 деп көргөзүп коюп атабыз жаңы долбоорго, азыркы талкууланып аткан долбоорго. Анан аны баягы деталдаштырып жазбайлы деп атабыз. Жазбай аны конституциялык мыйзам менен кабыл алалы деп атабыз. Анткени эртең 1 жылдан кийинби, 5 жылдан кийинби биз азыркы жаңы долбоорунда 35 бир мандаттуу болсун, 55 партия менен келсин деген сунуштар болду да. Биз аган айттык, макул талкууга алып чыгып элдин талкуусуна койгула деп атабыз. Мен эсиңиздерде болсо 1 мандаттуу деп келатам. Элдин да каалаган ошол. Бирок талкууларда талкуулап келгенде сунуш болуп атат. 35 бир эле мандаттуу 35 эле депутат кылып койсок, анда аялдар келбей калат, жаштар келбей калат деген сунуштарын берип генден кийин анда мейли 55ти партияларга берели да ошонор менен жаштар келсин, анан аялдар да келсин деп атабыз. Эгерде ошондой деп эле ойлосоңор деп. А 35 ошо ар бир райондун өзүнөн өкүлү келсин, бир мандаттуу деп киргизип атабыз да мынакей. Ошондуктан мен айтарым, парламенттин депутаттарынан суранып кетерим да, ушул 2 графа менен турган суроо менен ошол президенттик шайлоодо буган ошол көп деле акча кетпейт. Эгерде борбордук шайлоо комиссия ошону аткара алса, анда ошо 2 графадан турган суроо менен чыгыш керек да. Президенттик шайлоо өтүп атат өзүнчө, ушул суроону элден сурап алыш керек. Президенттик шайлоону каалайсыңбы же парламенттиктиби? Экинчи графасында аралашманы каалайсыңбы же партиялык шайлоону каалайсыңбы деп. Мына ошондон кийин анан эл жалпы элдин үнүн уксак, көпчүлүк эл эгерде кайсыган добуш берсе,
Анан келгенден кийин шайлоо бүтүп келгенден кийин анан дароо конституцияны ага чейин талкуулай беришсе, анан ошол жерин түздөп туруп эле анан кийин мына деп элдин шайлоосуна алып чыксак болот. Мына ушул жол менен дагы кетсек болот да. Эми Өмүрбек Текебаев жанагы регламент бузулду деп айтып атат. Текебаев боюнча мен айтып кетейин. Мындай да, Текебаевди мен 30 жылдан бери билем жакшы. Анын 15 жылын сыртынан билчүмүн. Сиздер окшоп эле баягы телевиден көрүп, дебаттарда көрүп, парламентте сүйлөгөн сөздөрүнөн көрүп, Текебаев, Масалиев, Бусубалиев, Мадымаров мына ушуларды мен жакшы сыйлайт элем да. Анткени баягы Акаевдин убагынан бери оппозиция болуп сүйлөп жүргөндө көрчүбүз. Кийин 2005 жылы мен өзүм депутат болуп келдим. Текебаевдер менен аралашып иштеп калдым. Ошондон кийин анан баягы чыныгы жүзүн көрө баштадым. Мен буга чейин сабырдуулук кылдым, улууну урматтадым, кичүүнү иззаттадым, бүгүнкү күнгө чейин сыйлап келдим Текебаевди, өзү жакшы билет мага. Анан эми бузукулуктун да чеги болуш керек да. Ошону мен бүгүн элдин алдына ачык айтып коеюн деп келдим. Бузукуларга эл ээрчип кетпеш керек. Алардын айткан калп сөздөрүнө ишенип эле көчөгө чыгып кыйкыра бербеш керек. Мына Текебаев жөнүндө айтсам. 2010 жылы мына могул конституцияны, ушул конституцияны өзүнүн жеке кызыкчылыгына жазган. Муну саясий элита бүт бардыгы билет. Бүт баарыбыз билебиз. Журналисттер деле жакшы билет. Анткени 2010 жылы революция болгондон кийин ал өзүнө тиешелүү топту топтоп алып эле конституциялык кеңешме деп өткөргөн. Баягы түштүк окуясы да болуп кетти ошол мезгилде. Ошого шылтап анан кийин буну конституцияны тез кабыл албасак такыр ит болобуз деген шылтоо менен эл баягы коркуп турганда кабыл алдырып алган. Максаты эмне болгон? Максаты ошол мезгилде ата мекен СДПК деп фаворит болуп турган партиялар болчу, революция кылды деп. Анан ал өзү ойлогон. Парламентти мен утуп келем, 65 орунду ээ болом, 65 орунга анан ошон үчүн келем да спикер болуп мен каалагандай 5 жыл, 10 жыл мен каалагандай калчайм деген. Бирок тилекке каршы баягы кыргызда жакшы бар, кул жеймин дейт куйрукту, Кудай билет буйрукту дейт. Кудай аны бербей койду. Эң акыркы орунду алып келип калды дагы, отуруп калды мына. Максатына жеткен жок бул. Анан азыр айта берсем болот, мен ИО президент болуп турганда айтсам болбойт эле. 2011 жылы сотто жүрбөйбү, сот ишто жүрүп атат да, Мегаком боюнча, баягы Маевский боюнча 1 миллион доллар алганы боюнча. Бул 1 миллион долларды алган Маевскийден. Алганы анык. Муну бардык саясий элита билет. Депутаттар бардыгы билет. Керек болсо мына Кулов дагы билет. Кулов калп десе мына Өмүрбек Субаналиев тастыктап берет. Мен да тастыктап беремин. Мегакомду 2 топ сата турган болгон. Бирөө Текебаевдин группасы болчу, бирөө башка группа болчу. Текебаевдин группасы Маевскийге сатам деп сүйлөшүп, алдын ала 1 миллион долларын алып, ошол 2010 жылдагы шайлоого жумшаган. Андан кийин анан шайлоодон өтүп келгенден кийин бул сатмактагы Мегакомду калган акчасын чөнтөк кызыкчылыгын алмак. 10-15 миллион доллар чөнтөк кызыкчылыгын алмак. Ошол мезгилде Мегакомду чырылдап жүрүп мен сактап калгам. Жогорку кеңештин архивин көтөрсөңүздөр турат ошол видеолор. Азыр деле интернеттен деле тапсаңыздар болот. Бүт документтерди топтоп, Мегаком 100% мамлекетке өтүш керек. Минтип силер бөлүп жиликтеп сатпагыла деп кыйкырып чыгып, депутаттарга 120 депутатка документтерди таратып берип, ошону карап аткан сот аркылуу беребиз деп сотторун да даярдап коюшкан ошол мезгилде. Ошол сотторду да чакырып туруп, колдоруна кагаздарды карматкан, мынакей деп туруп. Эгерде кимде ким ушул сделкага барсаңар, жасап берсеңер, 20 жылдан кийин болсо да камаласыңар деп. Ошондон кийин соттор карабай койгон аны. Жогорку кеңеш чечпей койгон, баягы таратып бергенден. Анан мамлекетке өткөн Мегаком. Мына бүгүн мамлекетке өтүп, мамлекеттин кызыкчылыгына иштеп атат, миллиарддаган сомдорду налог берип атат, салык берип атат, киреше алып келип атат, көрүп атасыздар өзүңүздөр. Андан кийин 2011 жылы сот реформасын, ушул Текебаевдин жазган конституциясына ылайык, 2010 жылы кабыл алган конституцияга ылайык 5 мыйзамды иштеп чыктык. Мен баш болгон, ошондо комитеттин төрагасы элем, сотторду реформалоо боюнча 5 мыйзамды 6 айдын ичинде иштеп чыгып, 2011 жылдын орто жай мезгилинде болсо керек, конституциялык реформаны баштадык. Кабыл алынды 5 мыйзам, сотторго тиешелүү мыйзамдар жөнүндө кеп болуп атат бул жерде. Андан кийин кабыл алынгандан кийин реформа башталды. Мен ошонун баарын уюштуруу иштеринде мен жүрдүм да башында. Реформа башталып, баягы мыйзам кабыл алынып атканда мындай көп деле окубай кол кое берет да кээ бирөөчү, эми көпчүлүк ошондой болуп атат. Көп байкашкан эмес. Анан практика жүзүндө ишке аша баштаганда реформа, булар коркуп кетти ошол кездеги убактылуу өкмөт. Анткени ал сот системасы
көз карандысыз сот системасына алып баратканбыз биз. Көз карандысыз. Эми 100% болбосо дагы бир 70-80% ак үйгө көз карандысыз только мыйзамдар менен гана иштей турган сотторду түзөлү дегенбиз да. Чын ниетибиз менен. Эми баягы өнүккөн өлкөлөрдө сот көз карандысыз да президенттерин чакырып алып деле сотко сурап атпайбы? Мына ушундай системаны түзөлү дегенбиз да. Булар коркуп кетти дагы. Садыр Жапаров ата журттун сотторун өткөрүп алыптыр, жалаң туугандарын өткөрүп алыптыр деген шылтоо менен анда алар күчтүү болчу да, бийликте турган, башында бүт баары бийликтин башында турган жүздөй аял эркектерди алып келип алып, бөтөлкө ыргыттырып, тапочка ыргыттырып, Садыр Жапаров кетсин, деге ата журттун сотторун өткөрүп алыптыр деген шылтоо менен мени комитеттен алып, баягы мыйзамдардын баарын четке кагып, токтотуп, действующий мыйзамдарды токтотуп туруп, ошол кезде Токтогул Туманов деген СДПКнын депутатын алып келип туруп менин ордума коюп, анан мына бүгүнкү көз каранды, толук көз каранды ак үйдөн 100% көз каранды сотторду системасын түзүп бүгүн отуруп алышкан. Мына 10 жылдан бери ушул көз каранды соттор келатат. Эгерде ошондо Текебаев тоскоол болбой, өзүнүн командасы менен тескерисинче мени колдоп койгондо, ошол сот реформасы жүрүп кеткенде 2012 жылы биз камалбайт элек, Ташиев, мен, Мамытов болуп. 2016 жылы Текебаев өзү камалбайт эле. 2017 жылы мен да камалбайт элем. Мына көрдүңүздөрбү? Эгерде ошол сот реформасы жүрүп кеткенде камалбайт элек да, тоскоолдук кылып, чагымчылдык кылып, уюштуруп, кабинетине отуруп алып, тигини чакырып алып, бул депутатты чакырып алып, сен минтип айт, сен тигинтип айт деп ар кандай эмелерди үйрөтүп, ошол мезгилдечи чогуу иштеп калбадыкпы? Ушинтип жүрүп каршы чыккан. Мына кийин келип өзүнүн башына тийди. Биздин да башыбызга тийди, мына жалпы мамлекеттеги элдин башына тийип атат. Анткени сотторду ак үйдөн отуруп алып гана бир начальник отдел эле чалып любой чечимди чыгартып коет. Мына азыр да ошондой да. Мына могу конституциянын кесепети, ошол жана сотторго жазып алган мыйзамдын кесепетинен ошондой болуп атат бүгүн. Бир кишинин колуна топтоп берген үчүн. Андан кийин дагы бир баягы айткан сөзү менен кылган иши дал келбегендиги, бул элдин зыянына тийгендигин айтайын. 2012 жылы мен Кумтөрдү көтөрүп чыктым, бүт 4 ай иштеп, текшерип келип парламентке Токтомдун долбоорун алып чыктым. Мынакей Кумтөрдү мамлекетке алып өзүбүз иштетели, болду эми мындай деп. Бардык мыйзамдуу жолдор менен. Мен аны каракчылык кылып алалы деген жокмун. Токтомдун долбоорун алып келдим. Ошондо акыркы күнү добуш берер күнү Текебаев бүт командасы менен чыгып кетип калды добуш бербей. 4 эле депутаты калды залда, 4төө добуш берди. Анын экөө дагы мени менен ошо чогуу барып комиссияда иштеген болчу. Бирөө Ширин Айтматова, анан дагы бирөөсү азыр эсимде жок. Ошол экөө гана добуш берген да. Мындай макул деп, ошо туура деп. Анткени алар ошо текшергенде көрдү. Экологияны көрдү, коррупциялык жактарын көрдү. Алардын баягы диги уурда алып кетип аткан алтындардын баарын өз көзү менен көрдү да, анан добуш бербешке айлашы жок болчу да. Ошон үчүн анан кийин добуш берген. Эгерде ошондо Текебаев колдоп койгондо өтүп кетмек. Андан кийин 2 жыл өткөндөн кийин баягы 2015 жылкы шайлоого, парламенттик шайлоого кетти го 2015 жылы. Мен интернетте жатып алып, Европада жатып алып карайсың дем баягы саясатты, Кыргызстандын саясатын карап жатасың. Трибунага чыгып алып бакырып ататтым эле. Чачын жулуп. Кумтөрдү национализация кылышыбыз керек, алышыбыз керек мамлекетке, анан мындай уурда алып кетип атат, анан тонолуп кетип атат деп. 2 жыл мурун эмнеге добуш бербей койдуң анда? 2 жыл мурун эле добуш берип койгонуңда 2012 жыл өтүп кетет эле го. То есть бул деген сөз баягы оозу менен сүйлөп коюп, элдин публикага кыйкырып коюп, анан барып добушун алып келем деген ушундай бир арам ойлук саясат болгон да бул жерде мынакей. Анан эми бүгүн дагы элди бузуп, туура эмес жакка үндөп, мына ушинтип конституция түзүп атат, анан Садыр Жапаров узурпация кылган атат, анан диктаторство кылган атат деп жаш балдардын, жалаң конституциянын К тамгасын түшүнбөгөн жаш балдарды, кыздарды сүйлөтүп, ар кайсырга бир кафеге отуруп алып, бирден кабыл алып, диги саат сайын бирден кабыл алып, анан жиберип атат да көрүнгөн жака. Сен тияка барып выступать эт, сен тиги жерге барып муну айт, сен тиги жака чыгып, аянтка чыгып, тигини кыйкыр деп. Мындай бузукулукту Текебаев токтотуш керек. Мына мен бүгүн айтпаска аргам жок. Айласыздан айтып атам да, мына мага вынуждать этип айттырып атат да меничи. Анткени бүгүн коомчулукта ушундай бир неме жаралып турат, абал. Эгерде көтөрүлүп кете турган болсо, анда жаман арты чатак болот да. Ошон үчүн андайга барбашыбыз керек. 6-октябрдан баштап бардык ситуацияны колго алып, эч бир айнекте чактырбай, бирөөнүн да чекесине черттирбей, ушул тез арада мыйзамдуу талаага киргизип кеттик да. Мына ушуга Кудайга тоо деш керек. Ошо 6-октябрда диги
чээнге кирип кеткендер анан бүгүн чыгып алып туруп элдин баарын бузукулук кылып айтып атканы туура эмес да. Конституциянын жаңы долбоорунда элдик курултай институту дагы сунушталып аткан турбайбы? Анан ошол элдик курултай институтун сиз кандай элестетесиз? Ал курамы канча делегаттан туруш керек? Кандай жолдор менен шайланып келишет? Элдик курултай бул региондордон келе турган өкүлдөр болуш керек. Ар бир айылдан болобу, же айыл өкмөттөрдөн болобу, аны эми биз мыйзам жазганда мыйзам менен көрсөтөбүз, аныктайбыз мыйзам менен. Аны дагы элдин талкуусуна коюп туруп, мына ачык айкын бүгүн жана Академия наукта неме кылып атат го, карап атат го, ошондой кылып туруп каратып, анан эл менен макулдашабыз. Бул элдик курултай, мисалы, элдик курултай мына биздин менин эсебим боюнча 2000ден 3000 кишиге чейин экен. Эгер айылдардан ар бир айылдан ала турган болсок, ошондой болот экен. Булар чогулуп бир эле жылда бир эле жолу чогула турган институт болот. Бул азыр айтып атат, деген немелерде түшүнүгү жок жаш балдар же болбосо ошолорду мындай бир адашууга киргизип коюп аткан ошо Текебаев сыяктуу саясатчылар ошолорду адаштырып коюп атат. Парламент турса курултайдын эмне кереги бар? Бул дагы ушундай дублировать этип атпайбы бири-бирин деп? Андай болбойт. Парламент курултайдын мыйзам чыгарган укугу жок. Мыйзам сунуштаган укугу жок. Бул жөн гана жылда бир жолу бардык региондордон чогулуп келип элдер президент менен парламенттин отчетун угуу гана органы деп атабыз да, бир жолу. Бул мамлекеттен акча албайт. Бул баягы коомдук башталыштарда иштей турган орган болот. Мына анткени бул эмне үчүн киргизип атабыз муну? Анткени мынакей 30 жылдан бери бир дагы президент эл алдына отчет берген жок. Жылдык отчетум депчи. Жыл сайын отчет берип туруш керек да негизи. Бирок отчетун берген жок. Алар кеткенден кийин биз билип калып атабыз. Кокуй эле кокуй тиги бир плоскоупцуну $600 алган экен. Анан жолго тиги миллиардтарды алып келип жарымын жеп койгон экен деп биз кеткенден кийин билип калып атпайбыз. А бул эч кимге бир мындай зыяны жок орган болот булчу. Эл чогулуп атпайбы? Чогулуп отчетун угуп, ошол жерде президент мисалы отчет берет да. Баланча акча келди сырттан, мынчасы кредит, мынчасы грант, анан өзүбүздүн бюджетте мынча акча болду, бияка жумшадык, тияка жумшадык деген отчетун жыл сайын угуп туруш керек эл. Мына ошондо тактык болот. Ошондо президенттердин да жоопкерчилиги болот, парламенттин да жоопкерчилиги болот, ген прокуратура жана счетный палаталардан төртөөнөн тең отчет алып турсун. Эмне иш кылдың деп бир жылда. Мына ошондой гана. Бул бирөөнү кызматтан албайт, кызматка койбойт. Анан дайыма баягы төрагасы дагы дайыма болбосун деп атабыз. Келгенде мисалы 5 күндүк отчет 5 күндө бүтөбү, 6 күндө бүтөбү, ошого курултай келип туруп баягы төрагасын ошол периодко гана шайлап алат деп атабыз да. Бая дайыма да төрагасы болуп турса дагы бая мындай коррупциялык иштерге же болбосо өкүмдардыкка кирип кетпесин дегендей болуп атабыз да. Ошондой кылып атабыз. Эми бунун баары мыйзам менен жазылат. Аны курултайдын мүчөлөрүн элдер шайлайт. Айылдын эли чогулуп туруп, мисалы активисттер бар го айылда, Эшмат, Ташмат, Иванов, Петров деген сыяктуу. Ошону эл өзү баягы шайлап туруп, анан айыл өкмөткө берет. Мен моуну алып барып келгин деп туруп, бир ай калганда ошондо дагы дайыма өкүлчүлүк, мисалы быйыл келген адам эмдиги жылы да келем, аркы жылы да келем дебеш керек да. Жыл сайын ошол эл шайлаган башка адамдар келиш керек. Мейли эл шайласа, ошол былтыр келгенин деле шайлап кое берсе, быйыл деле келе берсин дегендей да. Анан шайлап туруп баягыны айыл өкмөткө берет. Бир ай калганда мисалы президенттин, парламенттин отчеттору, ген прокурордун, мисалы счетный палатанын отчетуна бир ай калган мезгилде өзүлөрү курултайын уюштуруп, баягы жерлерде айыл өкмөткө берсе, айыл өкмөт алып келгенин баягы камсыз кылып койсо болду. А биякта секретариат иштейт, 5-6 киши эми иштесе болот да, баягы дайыма иштеп турган. Алар ошонун баарын баягы уюштуруу иштерин жүргүзүп туруп, жылына бир жолу отчетун угуп коет президент менен парламенттин. Мунун эч кимге эч зыяны деле жок. Кайра пайдасы бар. Эл көрүп турат, билип турат бүт баарын. Кайсы акча, канча акча каяка кетип атканын билип турат, эмне иштер жүрүп атканын билип турат. Бул эмне жаманбы? Кимге мишайты бар бунун? Эч кимге мишайты жок. Буга чейин да ошо Кыргызстандын тарыхында курултай деле өткөн да, анан кийин ал курултайларда ошол делегаттар келип угуп кол чаап туруп эле кетип калышканда ошол отчетторго макул болуп элечи, эч кандай сын пикир айткан эмес. Бул иретте ошондой кайталанып калбайбы деген коркунучтар бар болуп атат да. Мурда болсо элдин түшүнүгү көп жок болчу, мындан бир 15 жыл мурунку менен эл менен азыркы бүгүнкү элди салыштырып болбойт. Бүгүн азыр мына жаштар, билимдүү жаштар өсүп келатат. Анан элдин бардыгы саясатты түшүнүп калды, экономиканы түшүнүп калды, бюджет эмне экенин түшүнүп калды. Мына конституцияны эзели окуп көрбөгөндөр конституция окуп азыр жанталашып уже талкууга катыша баштады. Бул деген сөз
эртең келип ошо курултайда унчукпай калбайт деген сөз. Сөзсүз түрдө кыргызстандыктардын мейли ким болбосун, кайсы улуттан болбосун оозун жаба албайсың. Бизде демократия өлкө дейбиз. Ошол демократия өлкөсүн мындан ары да өнүктүрөбүз. Ошондуктан анан ал жерде айтат, ар ким өз сөзүн айтат деп ишенем. Азыр эми ушу конституциянын жаңы долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Мунун кийинки процедуралары кандай болот, кандай жолдор менен кабыл алынып, анан качан күчүнө кирет? Мен айтпадымбы, ошо конституциялык кеңеш ошо 1 айбы, 2 айбы шашпай карагыла деп. Ага чейин уже мына президенттик шайлоо жакындап келатпайбы? Эгерде парламент туура көрсө, менин сунушумду макул көрсө, ошо президенттик шайлоо менен кошо референдумду өткөрүш керек. Жанагы 2 маселе боюнча деп атпаймынбы? Сурап алалы деп. Анан келгенден кийин конституциялык кеңеш карап бүтсө, жогорку кеңешке берет процедуралары. Жогорку кеңеш алат дагы анан референдумга чыгарат. Мына болду, ошол эле. Азыр ошо сиздин саясий оппоненттериңиз Садыр айта берет, анан сөзүнөн кайта берет деген ылакап сөздү да коомчулукка жайылтып атышат да. Сиз деле буга чейин президент анан вице-президент болот деп айткансыз да ошо башкаруу туттумунда. Азыр болсо ошол сөзүңүздөн кайтып президент, премьер-министр, анан министрлер деп айтып атасыз да. Демек сиз кайра ошол сөзүңүздөн кайттыңызбы? Бул эми мындай да, ошондой сөз бар. Ал бул сөз качан чыккан? Бул сөз баягы эң биринчи мени баягы премьерликке көргөзүп атканда депутаттар жана башка саясий күчтөр кысымга албадыбы, көрбөдүңүздөрбү? Давайте азыр эле шайлоо өткөрө коелу, мына могу конституция менен, анткени мыйзамсыз болуп калат, анан тигиндей болуп калат, мыйзам талаасынан чыгып кетебиз деген сөздөрдү айтты ошол эметкенде. Мен ошондо айттым, мейли эгерде мыйзам талаасынан чыгып кете турган болсок, да мен да карап чыктым түндө. Анда кайра партиялык шайлоо менен жаңы шайлоо өткөрөлү дагы, анан кийин келип кайра ушу референдумга баралы дегем да, жаңы конституцияны иштеп чыгалы деп айтып, бирок бир күндөн кийин кайра мен ошол эле депутаттардын өзүн топтодум. Спикерди баш болгон Канат Исаев ал кезде спикер, калган бүт фракциялардын жетекчилерин топтоп, сүйлөшүп, тегерек столдо отуруп алып, анан бир келишимге келгенбиз анда. Анда айтканбыз, азыр мыйзам кабыл алалы дагы, ушул мыйзамды тебелебей, тепсебей, жаңы мыйзам кабыл алалы. 1-июнга чейин болсун, жазда болсун шайлоо. Азыр могу реформаны бүтүрүп алалы, конституциялык реформаны. Андан кийин шайлоо кылалы деп макул болуп туруп, анан депутаттар мыйзам кабыл алып берди. Мен кол койдум дагы. Жазга жылганда парламенттик шайлоо. Ошону айтып атышат да көпчүлүгү. Анан эми сиз айтып аткан мурда президент, анан вице-президент деп атып, азыр премьер-министр деп атасыз. Мына мындай болуп атат да, мына экөөнү бириктирип атабыз да. Ошон үчүн мен президент, анан вице-президент деп коелу дегенбиз да. Вице-президент болсун, анан министрлер болсун ылдый карай дегенбиз. Эми бул жерде кечээ күнү ошол долбоорду талкуулап атканда авторлору менен сүйлөштүк да. Бул жерде вице-премьер-министр деп эле ошол премьер-министр деп эле калтырып коелу деп атабыз. Мунун эми аты алмашкан менен заты алмашпайт да, негизичи. Заты алмашпайт. Эмне үчүн дегенде, кошуна өлкөлөрдүн баардыгында, дээрлик дүйнөнүн жарым өлкөлөрүндө премьер-министр деген ат менен жүрөт да баары. Анан мисалы Азербайжанда вице-президент келгенде дейт, мисалы кошуна өлкөлөрдө статусун определять эте албай кыйналабыз дейт да, баягы көпчүлүк өлкөлөрдө. Ошон үчүн премьер-министр деп эле ат менен калса деп атабыз да. Бул эми долбоор, сунуш. Эми конституциялык кеңешме кандай кабыл алат, ал эми өзүнүн иши да. Бул жерде мындай эч эмеси деле жок мунунчу. Вице-президент деп койсок деле болот. Бирок баягы башка өлкөлөрдүн премьер-министрлери менен баягы иш алып барууда баягы аты башкача болуп калат экенде, ошон үчүн эле. А бирок эч кандай эмеси жок мунун айырмасы. Аты өзгөргөнү менен заты өзгөрбөйт экен. Азыр ошо сиз да өзүңүз айтып кеттиңиз, сотторго болгон коомчулуктун да нааразылыгы күч. Анан ошол жаңы сунушталып жаткан конституцияда ошол сотторду тандоо жагы кандай көрсөтүлгөн? Вот как раз мен ошол эки сунушумдун бирөө ошол. Мисалы, өкмөттү кошолу, бир өкмөт түзөлү деп атабыз. Президент өзү башкарган өкмөттү, жоопкерчиликти толук мойнуна алган өкмөт түзөлү деп атабыз. А сотторду болсо азыр президенттин алдында. Мына ушул конституция менен толугу менен президент шайлайт сотторду. Өзү указ менен отургузуп коет. Мен аны парламент аркылуу, фильтр аркылуу өтсүн деп атам. Аны эле эмес, ошол жанагы борбордук шайлоо комиссиянын 3/1, сотторду тандоо кеңешинин 3/1, счетный палатанын 3/1, кыскасын айтканда президентке баарын берип койбой, парламент аркылуу өткөрүп, фильтровать этип өткөрүлсүн деп атабыз да. Президент эч качан карабайбы же, ал дагы бир карап чыгабы? Эми президент баягы сотторду тандоо кеңешинен өтүп келгенден кийин бир сыйра баягы мындай коррупционерлер өтүп кеткен жокпу, ар кандай мындай бир кылмыш
иши бар же болбосо мындай бир кылмышкерлер өтүп кеткен жокпу деген жагын карап койсо болот. Анан парламентке берсе, парламент өткөрүп өзлөрү шайлап кое берсе болот да. Андан тышкары ошо сиз жакында эле мамлекеттин бюджетин толтурууга багытталган экономикалык мунапыс жарыяладыңыз эле. Анын тагдыры эмне болуп атат? Бир айдай болуп калды аны. Жаңы мыйзам кабыл алыш керек эле. Мыйзам экинчи окуудан өтүп, анан үчүнчү окуудан өтпөй турат деп аткан. Эми эгерде ошол мыйзам кабыл алынса, анда дароо күчүнө кирет, иштеп баштайт. Кандай болот ошондо? Азыр чогулуп атат да каражаттар келген. Келген каражаттар алар баягы ар ким өзүнүн баягы эрки менен төгүп аткан каражаттар бар. Аны мен так суммасын азыр анык сурай алган жокмун. Бир топ эле сумма чогулуп калды. Бир топ эле кишилер келип төгүп атат. Ал аттарын азыр айтууга болбойт. Кээ бирөө өзлөрүнүн суранычы бар. Жок, биз мына добровольно эле төгүп атабыз, атыбызды чыгарбайлы койгула дегендер да бар экен. Анын баарын кийин отчет менен айтабыз, бирок аттарын чыгарбайбыз да. Андан тышкары ошо кендерди лицензия берүүгө мораторий киргизилди эле да. Бул да коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратып атат. Анын мөөнөтү канчага чейин созулган ошол мораторий же таптакыр эч ошол мораторий алынбайбы? Азыркы иштеп аткан кендердин тагдыры кандай болуп калат анда? Ошо тууралуу айтып кетсеңиз. Мен өткөндө баардык түштүк регионду кыдырып келдим, ошондо көрдүм. Ошондон келип эле анан мен алтын кендерге лицензия берүү боюнча мораторий жарыялап койдум. Мөөнөтү көрсөтүлгөн жок. Азыр мындан ары алтын кендерге лицензиялар берилбейт. Берилип иштеп аткандар иштеп турсун, алар менен дагы кийин убакыт келгенде сүйлөшүп, баягы бир столго отуруп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жергиликтүү элдин, мамлекеттин пайдасына чече тургандай кылабыз аларды. Андан тышкары сиз ошо нарын жергесине барганда убада кылдыңыз эле, насыя алып төлөй албай кыйналып аткандарга 100 000 сомго чейинки суммадагылардын 3 айлык пайыздык үстөгүн төлөөгө өкмөт жардам берет деп. Андан жогорку суммадагыларга эмне себептен андай жеңилдиктер каралган эмес? Алар деле кыйналып жатышат да мисалы. Эми андан жогоркуларын деле карап көрдүк, бирок мамлекеттин алы жетпейт экен, бюджетибиз тартыш. Биз тапканыбыз болгон источниктен тапканыбыз 1 миллиард 200 миллион сом болду. Ошону эсептеп чыкканда биздики 100 000 сомдон ылдый алган кредиттердин ошо 3 айлык процентин жаап бергенге жетет экен. Ошого мен токтомго кол койгом. Ал бүгүн күчүнө кирип иштеп атат. Декабрь, январь, февраль айларында ошол 3 айлык проценттерин жаап алса болот. Же болбосо өзүлөрү кааласа баягы негизги суммасынан ошол 3 айлык проценти канча болот, ошол сумманы негизги суммасынан минусовать этип койсо болот. Ошону жаап алса болот да негизги суммасын. Ал өзүнүкү. Ош компаниялар менен, банктар менен сүйлөшүп, кимден кредит алган болсо, ошолор менен сүйлөшүп ошондой немеге барып алса болот да, жаап алса болот. Эгерде 100 000ден өйдө карай алайын десек, анда жетпейт экен. Акча каражаты жок болгондон кийин, эгер болсо, бүт эле баарыныкын жаап берсек гана жакшы эле болбойт беле. Бирок каражат жетпей атпайбы. 100 000ден ылдыйкылар дегенибиз, эми 100 000ден ылдыйкы биздикилер баягы кедей, начар турмуштагылар алат да. Баягы эптеп-септеп жан багып аткандар алат. Ошон үчүн ошо ылдыйкы слойду карадык да биз. Ошондо 100 000 сомго чейинки суммадагылардын баарыныкы жабы ошондой жеңилдиктер каралабы. 100 000 сом алгандан ылдый карай 90 000 сом, 80 000 сом, кээ бирөө 20 000, 30 000, 50 000 алгандар бар да. Бар экен андайларчы майда чүйдө. Кредит алып эптеп ошол баягы жан баккан. Пандемия убагында кыйналып калып алгандар бар экен. Аябай көп арыздар келди да. Эшикке меле бир күндө 300дөн 400дөн киши кабыл алып аттым. Эми баягы физически үлгүргөнүм ошол болуп атты да. 24 сааттын баягы 20 саатын иштеп аттым дебедимби? Ошондо арыздар аябай көбөйүп кеткенден анан биз баягы отуруп, өкмөт менен баарыбыз отуруп алып, изилдеп көрүп, баягы казып чыгып атып, ар кайсактан ошол таап чыкканыбыз ошол болду. Мына азыр алдыда президенттик шайлоо турат мөөнөттүн өмүрдө. Буга чейин ошо эл өзү тандыганга мүмкүнчүлүк берилген эмес. 30 жылдык тарыхыбызды карасак, эми азыр болсо коомчулук мындай чынында эле күчтүү лидерди күтүп атат да. Ошол авторитар, эми күчтүү лидер дегенде биз авторитардык же болбосо диктатор катары түшүнбөшүбүз керек. Бул ички духу күчтүү лидер, же болбосо мындайча айтканда алдыга койгон максаты, ага жете билгени, же болбосо кылчактап жогору башка мамлекеттеги лидерлердин көзүн карай бербеген. Эми бүгүнкү күндө сизди ошондой лидер деп айтсак болобу? Эми муну убакыт көрсөтөт, ишибиз менен көрсөтөлү, анан азыр мен андаймын же андай эмесмин деп айтышка кыйын. Ишибиз менен көрсөтөбүз кийин.
Ошо кээ бир массалык маалымат каражаттарына сиз интервью бергенде айрым саясатчыларды айттыңыз эле, ошолордун ишмердүүлүгүнө көз карашыңызды билдирип жатып, 2010 жылдагы болгон түштүктөгү кок алаңы боюнча дагы териштириш керек, ал боюнча жоопкерчилик тарта турган адамдар да бар деп. Мисалы бүгүнкү күндө убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү же болбосо бир уч саясатчыларды ошол сөздөрүңүз чочутуп жаткан жокпу? Туура суроо бердиңиз. Ошол именно ошол сөздөр чочутуп жатат да. Ушул ойлоп атышат баягы келип кайра казып, баягынын баарын кайра көтөрүп, анан кийин жоопко тартабы дегендей кылып. Мен андай деле оюм жок эле. Эми өткөн иш өттү, кеткен иш кетти, сууп деле калды деген ойдомун. Мен андай деле оюм жок негизи. Анан бирок эгерде кимдер мындай бир кандай десем, ошонун чыгып кетишине күнөөлүүлөр, бул эң негизгиси бул баягы улуттук коопсуздук кызматы менен президент болот да. Ошол мезгилде улуттук коопсуздук кызматы билип турган бүт баарын. Билип, баардыгын билип турган, эртең бүрсү күнү болуп кетет, бир жумадан кийин болот, 10 күндөн кийин болот экен деп билип турган президентке жазуу түзүндө да берип турушкан, мына болгон атат деп. Анан бирок ошондо ушул жерде отуруп албай, түштүккө бүт баарын переброска кылыш керек эле да. Бүт күчтөрдү, күч органдарын переброска кылыш керек эле, элди өзү барып ошол жерде башкарып отуруш керек эле. Анткени толук жоопкерчилик ошо улуттук коопсуздук кызматынын мойнунда болот да. Өткөндө түштүккө барып эл менен жолугуп келсек дагы сындабадыбы? Пандемия болуп атса эл менен жолугуп келет деп. Биз бардык эл менен жолуктук. Мындай жабык эшик артында да жолуктук, ачыкта, стадиондо да жолуктук. Ушунун баардыгын айтып келдик. Түштүктө дагы ушундай жаңжал чыгарып ийе турган күчтөр пайда болду, кадимкидей эле баягы. Бузукулар деп коебуз го мындай. Ошолор пайда болгондо биз барып өзбек туугандар менен, тажик туугандар менен, кыргыздар менен баардыгы менен өз-өзүнчө жолугуп, баарын түшүндүрүү иштерин жүрүп келдик. Мына ушундай профилактикалык иштерди ошол мезгилде жүргүзүш керек эле. Булар жүргүзгөн эмес да. Бул жерде баары күнөөлүү эмес, эми ошо 1-2 киши күнөөлүү болуп калат да, ошол улуттук коопсуздук кызматы менен президент реагировать этпей койгондо убагында. Сиз ошо экономикалык амнистия жарыялаган учурда айттыңыз эле да, ошол коррупцияга тиешеси бар деп өзүн эсептеп калса, балким келип каражатты өз ыктыяры менен төлөп берсе, ошол амнистияны колдонуп кеткенге дагы мүмкүнчүлүгү бар деп. Ошол эле учурда мисалы коопсуздук комитети дагы коррупцияга аеосуз күрөш жарыялап атпайбы? Анан сиздин айрым оппоненттериңиз ошол коррупцияга каршы күрөштөн да кооптонуп жатат деп ойлобойсузбу? Андайлар да бар. Мисалы эми баягы атын атап туруп анан ушундай коррупционер экен десең эле кыйкырып чыгып атпайбы, баары тең тескери басып. Мисалы жана Каныбек Иманалиев айтып жүрчү эле го, маган тигил уголовный иш таппайсыңар, ал уголовный иш табыш деген ал крокодил табыш Нарын рекасынан же болбосо Аламидинден дегендей. Бар экен уголовный иши. Эмне үчүн муну карабайсыңар десе, депутаттыгынан эле коркот экен да. Мына мурун деле мына Акаевден бери карай келе атпайбы, Бакиевке чейин эле. Кыйкырып оппозиция болуп эле, мына мындайсың, тигиндейсиң деп эле коркутуп эле, анан кийин ошо өзүнүн кылмыш иштерин билбей, өзүнүн коррупциялык иштерин билет, өзү билип турат. А бирок баягы асылса эле, анан кийин алып барып камап койсо, элге баягы жакшы болуп көрүнүп калат экен да. Мына оппозиция болуп мунусун баланчасын айтып атса, анан апарып камап койду деген сыяктуу баягы өзлөрүнө мындай, кандай десем мындай, калкан сыяктуу көрүп алган да. Калкан сыяктуу көрүп алган. Болбосо ушул эле Каныбек Иманалиевдин кылмыш иштери бар. Ошол типография боюнча, жана башка боюнча коррупциялык иштери дагы бар. Анан бул ошон үчүн баягы кыйкырып чыгып атат да, бул келип баягы улуттук коопсуздук кызматыбы же болбосо бул шайлоодон шайланып келип алып анан ошол иштеримди чукуйтко деген бир неме пайда болуп калса керек да анын көкүрөгүндө. Ошон үчүн анан кийин ушундай чыгып атат да. Мындайлар көп. Коррупция менен күрөш десе, мисалы буга чейин ушундай кабыл алынып келген саясий оппоненттерин жок кылуу же болбосо алардын оозун жабуу депчи. Анан сиз буга чейин да айтып кеттиңиз эле, мен эч убакта ошол саясий оппоненттеримди куугунтук кылбайм деп. Ошол экөө бири-бирине карама-каршы келип жаткан жокпу? Саясий оппоненттерди куугунтук кыла турган болсок, 1,5 айда колубузда мына могул ханский конституция менен бийлигим турду. Кылып койсо болот эле да. Баарын шагыратып 2010-жылы 50-ге жакын адамды камашкан убактылуу өкмөттөр. Биз деле ошондой жолго барсак болот эле. Бирок мен андай жолду тандаган жокмун. Бардыгын айтып атам, элге жарыялап атам. Келгиле камай берип түрмөнү толтурган менен пайда жок. Биз түрмөнү толтуруп баягы жарандарыбызга зыян келтирип атабыз, биринчиден камап. Экинчи жагынан мамлекеттен аналарды миллиондогон сомдорду менен багып атабыз аларды. 3 маал тамак беребиз, самын сумун беребиз, шейшеп шишебин беребиз дегендей миллиондогон сомдор кетип атпайбы? Ал эми карапайым калктын баягы жон терисинен алган налог да, салыктын эсеби. Бул мамлекеттин
акчасы деп дагы айтууга болбойт. Элдин акчасы менен ошолорду багып атпайбызбы? Анан ошон үчүн алардын баарын камаштын кереги жок, камабайбыз дагы. Бизде демократия өлкөсү дегенден кийин ошону дагы улап кетишибиз керек. Бирок ушул бакырып кыйкырып аткандарга дагы айтат элем да, мындай факты менен, анан кичине далилдеп, анан бир жаман ою болсо ошону далилдеп чыгып туруп анан айтса жакшы болот эле да. Жөн эле демократия деп эле анан бирөөнү каралап кыйкыра бергенден эч пайда жок да. Сиз алардын мындай ошондой ачуу, балким ачуу деп айтсак болобу, же чындыгын угуп, алар айтып аткан, өзүнүн эсептеп аткан чындыгын угуп, консенсуска келип, маңдай тескей отуруп сүйлөшүүгө даярсызбы? Ой, маңдай тескей отуруп Текебаев менен 4 жолу сүйлөштүк. 2 жолу биздин инициативабыз болду, жолугалы деп, башында. Андан кийин 2 жолу өзү суранып келди. Кабинетиме чейин келди, башка жерден жолуктук, даже үйүнөн да жолуктук. Жапжакшынакай түшүнүп турат. Айтып бердик, мына деп мен айтып бердим баарын тең. Мынакей ушул долбоор. Мына мен жазган жокмун, бая билесиз 2010дон бери келатат. Ушул жерлерди өзгөртүп, сиз да кириңиз, айтыңыз, сунушуңузду бериңиз, алымча кошумчаңызды кошуңуз деп айтып, макул деп татынакай сүйлөшүп чыгып эле, эртең менен эле тескери басып кетет экен, тескери сүйлөй берет экен да. Баягы мындай микрофонго жеткенде бир эмеси кармап калабы, билбейм, айтор бир же тиги от алып кетеби, баягындай немеси билбей койдум да ошону. А так мен бардыгы менен сүйлөштүм. Бардыгы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Бир гана ошол акыркы күндөрү, акыркы 1 ай Мадумаров менен жолуга элекпиз, болбосо бардык саясатчылар менен, бардык күчтөр менен жолуктук. Сүйлөшүп атам, алардын сунушун дагы алып атам. Айрымдар өздүн берген сунуштарын кабыл алып, ошол тармак, ошол баягы багыт менен да иштер кетип атат бүгүнкү күнгө чейин. Ошо айрым саясий оппоненттериңиз Кыргызстанда азыр криминал башкарып калды, же болбосо бийликтин ичине криминал аралашып жатат деген сөздөрдү дагы айтып атышат да. Анан ошол сиздин абактан чыкканыңыз үчүн гана ошентип каралап атышабы, же чындыгында эле ошондой болуп атабы? Эми башында баягы мен абактан чыгып келгенден кийин анан элдин баары мени колдоп алып барып анан отургузбадыбы, беркилер неме болуп. Анан ошондо дүйнөлүк коомчулар, ушул эле бакырчактар бүт баары тең ошол жазып атпадыбы? Дүйнөлүк коомчулукка мына түрмөдөн чыгып келип отуруп калды, бандиттер башкарып алды деген. Ошол эле эмеди айтып атат да. Болбосо мен бандиттер менен бир эч кандай чатагым жок. Биз дагы ошо журналисттик иликтөө жүргүзүп, ошол чын эле абакка отуруп чыккандардын баары криминал менен байланышып калып, кийин байланышын үзө албай калабы дегенде иликтөө жүргүздүк элек. Ал азыр интернет тармактарда турат ошол маалымат. Анан сиздин да өзүңүздүн оозуңуздан уксак да, ал жакка барганда ошол криминалдык өзүнчө бир чөйрө бар да, ошолор менен кандай байланышта болот бекен бардыгы эле? Мына мен отурган түрмөдө 1050 адам бар болчу. Андан башка жалпысынан алганда 9000, башында 11000 болчу, азыр 9000дин тегерегиндеги эл бар. Ошол 1050 адамдын бир 50-сү ошо өзүн криминалдык мирге арнап койгон адамдар болот. А калганы 1000 жөнөкөй эле мына мен окшогон баягы кээ бирөө баягы жала жабуу менен барып отуруп калгандар бар. Майда чүйдө кылмыштар менен барып отуруп калгандар бар. Мен ошолордун арасында отурдум. Эгерде мени калп айтат десе, ошолор айтсын. 1000 адамды кантип алдайсың? Макул, 1 адамды алдайсың, 2 адамды алдайсың, 1000 адамды кантип алдайсың? Ошолор көрүп турат, мына азыр мени теледен көрүп атса да айтсын. Байланышы барбы же жокпу деп. Жакында эле ошо массалык маалымат каражаттарына дагы бир материалдар жарыяланып атат, маалыматтар этият болгула, зектер чыкты дегенчи. Сиз да ошо жакында эле ырайым берип бир топ адамдарды түрмөдөн чыгардыңыз да. Ошолордо кимдер ошолордун катарына кирди? Мен ойлодум эле бир жалпысынан ушу 1000дин тегерегиндеги адамдар чыгат го депчи. Анткени мен өзүм ошолордун арасында жүрүп көрдүм. Жала жаап, апарып камап койгондор бар. Баягы результат деген бир эме бар эле да, илгертен бери калган, Союздан бери калган, ошо милиция кызматкерлеринин арасында. Азыр мен ошону айттым өткөндө, андайды токтоткула, результат деп сурабагыла деп. Баягы мисалы бир роудуда 10 опер иштесе, 8-9 баягы кылмышкерлерди кармап келет, аппарат камайт, анан экөө эчтеке таппайт, анан экөөнү начальник анан кыйнайт да. Бул 8өөнүн эмне айырмаң бар? Булар ай сайын бирден киши алып келип камап атат. А сен экөөң эчтеке результат бербей эле эмгек акы алып жатасың мамлекеттен, жөн эле бекер эле деп. Анан барат дагы ал баягы чөнтөгүнө бирдеме сала коюп, кармап апарып камап коет. Мына мен результат кылып келдим деп. Кээ бирөө айрымдары звание алыш үчүн, баягы кызмат ордунан көтөрүлүш үчүн эптеп эле бирөөнү каралап алып барып камап койгон учурлар бар. Мындай жок эмес. Адам баласы бар жерде баары болот экен. Ушундай 1000 деген адамдар жатат. Мен окшоп баягы мындайча айтканда, орусча айтканда, не за что отуруп калган адамдар толтура.
аялдар бар анын ичинде, балдар бар. Мен ошолордун бардыгын ревизия кылып чыккыла деп жаза аткаруу комитетинин башчысына бердим эле. 1 ай бою иштешти, 2000дей арыз түшкөн экен, баягы ырайым берүү боюнча, ырайым сурап 2000дей арыз. Анан алар менен президенттин алдындагы ырайым берүү боюнча комиссиясы иштеп чыгышты. Бая бардыгын талдап чыгып 238 гана киши чыкты. А мен ойлодум эле 1000ге жакын чыгат болуш керек депчи. Эми муну дагы экинчи этабы менен дагы ревизия кылабыз мунун баарын. Азыр эми мен 1 айдын 10 күнүн эле толук кандуу иштедим го, өзүңүздөр көрүп атасыздар. 20 күнү баягы бака шака менен жүрүп өтүп кетти. Кудай буйруп келип калсак кайра бүт баарын ревизиялап, бардыгын баягы бири-бири менен бириктирип, компоновать этип туруп, анан бир иретке келтиребиз муну. 238 адам чыкты. Анын ичинде ошол 3 жашка чейинки балдары барлар, бала чакасы бар аялдар дагы бар анын ичинде. Муну эми баягы ырайымдуулук берип чыгардык. Бул эми гумандуулук кылдык да, мындайча айтканда. Дүйнө жүзүндө мисалы мына былтыр бекен, мурдагы жылдар бекен, Өзбекстандын президенти 3000ге жакын адамды чыгарган. Тажикстандын президенти да бар, ал да чыгарган бир нече жүз адамды. То есть буну баягы трагедия катары көрбөш керек. Муну кайра биз тескерисинче биз эки жагынан пайдалуу нерсе алып келдик да муну менен. Анткени ошол 238 адамды, жанагы эле айтып өттүм го, биз карапайым калктын акчасынан, бюджеттен алып багып атабыз аларды. Алар жөн эле кылмышкерлер эмес. Болсо бир майда чүйдө, эми бытовой эле баягы мушташып кеткен, же болбосо бирөөнүн телефон чөнтөгүнөн урдап алган, тоок урдаган сыяктуучу. А ошолорду чыгарып үй бүлөсүнө, бала чакасына барып кошулуп атат алар. А бияктан элдин акчасын экономдоп атабыз биз. Аларды кармап жата берсек жата беребиз. 1 жыл, 2 жыл, аларга миллиондогон акчалар кетип атпайбы? Тамагына, жана содержаниясына, светине, суусуна дегендей. Мындан трагедия жасаштын кереги жок. Эми жаза берет, көбү жаза берет экен. Баягы аларга карабай ишти, көрүп турган ишти алдыга алып жылдырып кете бериш керек экен да. А сөзсүз түрдө кыйкыргандар чыга берет экен. Аларга көңүл бурбаш керек. Биздин көрсөтүүбүз да соңуна чыгып баратат. Ошо сиз өзүңүз айттыңыз, 10 күн эле иштедим депчи. Ошол кыска убакыттын ичинде кандай иштерди кылууга үлгүрдүңүз, анан эмнелерди жасаганга үлгүрбөй калдыңыз? Эми жогоруда айтып өттүк го, могу жасаган иштерди. Көп иштер бар үлгүрбөй калган. Мисалы сырткы карызды төлөө боюнча иш алып бардым. Биринчи күндөн баштап эле баягы бака шака түшүп аттык, иштеп аттык, баягы билесиз го, 3 жолу кайра шайлап ашпадыбы мени. Биринчи шайланган күндөн баштап эле ушул тапшырманы бердим элем. Кудай буйрса, баягы сырткы карыздардан өзүбүздүн эле күчүбүз менен башка өлкөлөргө жалдырап акча сурабай эле бир 2 жыл дебейин, бир 3 жыл, 4 жылдын ичинде эле кутулуп кетчү биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экен. Мына ушунун долбоорлорун даярдап атабыз азыр. Рахмат, мындан аркы иштериңизге да ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Анда биз Садыр Жапаров мырза менен маектештик. Коомчулукта болуп жаткан бардык суроолорго жооп алып берүүгө аракет кылдык. Азыр болсо мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар. Чыңалуу, туура эмес тамактануу, антибиотиктер пайдалуу бактерияларды жок кылышат жана ич катуу, курсактын көбүшү, ич өтүү келип чыгат. Ичегилерди